Борбор каладан анча алыс эмес жайда жайгашкан Достук жаңы конушу Новопавловка айыл өкмөтүнө карайт. Бул аймакта 2000дей түтүн бар. Тургундардын көпчүлүгү Бишкекке каттап иштейт. Бирок учурда шаарга кирүүгө чектөө коюлгандыктан жергиликтүү бийлик муктаждарга азык-түлүк жеткирүү маселесин карап жатыптыр. Айыл өкмөтүнүн представители бизге жардам берейин деди. Унун боюнча маселе кылып, дары-дармек чачканга техникасын берейин деди. Көмөктөшүп атат. Дезинфекцияга болсо бүгүн айыл өкмөтү жардам берип атат. Новопавловка айыл өкмөтү техникасын берди, хлорун берди. Ошолор менен азыр биз айыл өзүбүздүн бу жерде лидерлердин жардамы менен айылды дезинфекциялайлы деп турабыз азыр. Маалым болгондо көпчүлүк тургундар карантиндик эрежелерге анчейин маани бербей, балдарын эшикке чыгарбай үйдө кармоонун ордуна көчөгө кое беришүүдө. Буга нааразы болгон квартал башчылары өкмөт калк арасында түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүүсүн суранууда. Чыкпай атабыз мына элдерге да түшүндүрүп атабыз, чыгарбагыла, балдарыңарды чыгарбагыла. Мекте калың журт, жети тууган эл отурабыз буякта. Маска жетпейт. Мына бүгүн ошол дарыны мына кече күндөн кечинде түндөп 11ге чейин ызылдап, бирөөдүн ичи өтсө дачага бүтүрүп келдик мына. Аксакалдар бүтүрүп келишти. Мен бара албай калдым тилге каршы. Мына элдердин баардыгы мына тынч эле үйүндө отурат. Мына буякта жаш балдар буларга да түшүндүрүү сабактарын жүргүзүп атабыз. Же айыл өкмөттөн келип, бирөө келип бизге келип, же участкага келип койбойт, биздин көйгөйлөрдү чечпейт. Же айыл өкмөттөн бирөө келип эме кылбайт. Биз качан өзүбүз бармай сайын бизди кара албай калдык. Буякта биз Андан тышкары жашоочулар айылдагы дүкөндөрдөгү азык-түлүккө болгон бааны көзөмөлгө алуу керектигин белгилешти. Биздин азык-түлүккө жетпегендиги, сыртка чыгып ала албайбыз. Айыл ичиндеги магазиндерден алалык десек, алардын баасы да аябай көтөрүлүп кетти. Негизинде карапайым калк аябай кыйналып жатат. Биз мына бүгүн айыл өкмөт менен сүйлөшүп, бир аз продукт алып келелик деп атабыз. Эми алды эле бир 5-6 күнгө жетчү нерсе да шуну карап эме кылышса жакшы болот эле да. Маалым болгондо бүгүнкү күндө Борбор калаада 120 пост коюлган. Анын ичинде 79 санитардык карантиндик пункттар. Шаарга сырттан кирүүгө уруксат жок. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Нио ТВ.